Өзбекстанда экстремисттик уюмдар активдеше баштаганы ар түрдүү маалымат булактарында жарыяланууда. Алар менен күрөш да соңку мезгилде күчөтүлгөн. Ташкентте кечки саат 9-дан кийин сыртта документи жок жүргөн жарандарды камакка ала башташты. Соңку бир ай ичинде эле 40тан ашуун адам ушундай жол менен колго түшүрүлгөн. Ал эми жакында эле кармалган салафеттер уюмунун өкүлдөрү сырткы күчтөр менен алака түзүп жатканын билдиришкен. Байланыш Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү Абдулазиз Рахимов аркылуу түзүлгөнүн да айтышкан. Алардын аракеттери жергиликтүү жарандарды уюмга мүчө болууга үгүттөп, андан соң аларды Ош жана Жалал Абад шаарлары аркылуу жакынкы чыгышка жиберүүгө багытталган деген маалыматтар бар. Биздин атайын кызматтар азырынча бул маалыматты тастыктаган да, төгүндөгөн да жок. Тек гана тийиштүү чаралар көрүлүп жатканын айтышты. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети мына ушул Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын ишмердүүлүгүн жайылтпоо боюнча пландуу түрдө иш-чараларды жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө мына ушул Кыргызстандын аймагында тыюу салынган, мыйзамсыз иштеген ошол уюмдардын бөлүмдөрүнбү же болбосо борборлорунбу жок кылып, алардын алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөзүүдө. Алардын негизинде мына Кыргызстан боюнча бир топ профилактикалык иш-чаралар өтүүдө. Колго түшүрүлгөндөр араб өлкөлөрүнө согушка катышууга жөнөтүлмөк. Бул үчүн алар Сириядагы Жаннат Ошиклары аттуу террордук кыймыл менен кызматташып келишкен деген маалымат таркады. Буга чейин да Өзбекстанда Хизбут Тахрир уюмунун 16 мүчөсү кармалып, аларда ушундай көрсөтмөлөрдү беришкени айтылып келет. Бирок камакка алынгандардын арасында базарда соода кылган катардагы жарандар да бар. Мындан улам динге берилген жөнөкөй жарандар да көчөгө чыгуудан кооптонуп жатышыптыр. Понимаете, у нас абсолютно арестовали по подозрению и все, и считают, что это исламская страна. Так нельзя. Кандайдыр бир шек менен камакка алып, аны ислам мамлекети тобунун өкүлү деп эсептөөгө болбойт. Бардык аракеттердин далили болууга тийиш. Аэропортко ким кайсы максатта, кайсы өлкөгө баратат, баарын тактоо керек. Эгер коммерциялык максатта болсо, кеп башка. Эгер Сирияга кетип бараткан болсо, аны далилдеш керек. Жөн эле массалык түрдө айыптоо туура эмес. Мындай куру айыптоолор болбош үчүн мамлекеттер арасында терроризм менен күрөшүүдө өз ара кызматташтык болууга тийиш дешет эксперттер. Кыргызстан тараптан мындай аракет болгону менен ал ишке ашпай келет. Бул абалды экстремисттик уюмдар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы жашыруун эмес. Эми анын залакасы кыргыз-өзбек чек арасына чектеш аймактарда жашап жаткан катардагы жарандарга тийиши мүмкүн. Бул жагынан дагы кыйынчылык болот деген ойдобуз. Маселен даже мына Барак деген биз анклав бар. Алар 400 километр Баткен жака барып, анан Кыргызстан территориясына өтүп атышат. Болгону бир 3 километр жерден өткөзбөйт дагы, анан 400 километр тияка барып өтөт. Ошого окшогон кыйынчылыктар дагы көбөйөт деген ойдомун мындан кийин. Мыйзамдуу түрдө чара көрүлүшү мүмкүн. Башкача ар кандай багы подзаконный акттар болот. Атайын көрсөтмөлөр болот. Мындай чаралар албетте кандайдыр бир деңгээлде натыйжасын берет. Бирок калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү андан да кыйла маанилүү дешет эксперттер. Экстремисттик уюмга мүчө болууга үгүттөгөндөр тууралуу укук коргоо органдарына дароо кабарлоого, катардагы жарандарда даяр болсо, далай коркунучтардын алдын алууга болот. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.